Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз 2-класстар үчүн көбөйтүү жана бөлүүнүн байланышы деген тема менен таанышабыз. Бүгүн балдар силер көбөйтүү менен бөлүүнүн байланышы жөнүндө маалыматтарды аласыңар. Көбөйтүү менен бөлүүнүн байланышына карата мисалдарды чыгарууну үйрөнөбүз жана турмушта пайдаланууну билебиз. Эмесе балдар, баарыбызга жагымдуу маанай каалап, сабагыбызды баштайбыз. Сабакка көңүл бурабыз балдар. Төмөндөгү мисалдар бул эреженин пайдалануу менен аткарылган. Көбөйтүндүнү көбөйтүүчүлөрдүн бирөөнө бөлсөк, экинчиси келип чыгат. Тиинди менен бөлүүчүнүн көбөйтүндүсү бөлүнүүчүгө барабар. Эмесе номер 695 маселелерди тек бурчтуу таблицаны пайдалануу менен салыштырсак. Бул жерде 3 маселеге 3 түрдүү суроолор коюлган жана 3 түрдүү жооптор алынган. Биринчи маселеде жумуртканын саны табылган. Эмесе балдар, кийинки мисалдарды карап көрөлү. Амалдарга көңүл буралы. Алардын өзгөчөлүгү эмнеде? Кайсы амал жетишпейт? Ооба, бул жерде көбөйтүү жана нөлдү бөлүү амалдары берилген, бирок нөлгө бөлүү амалы жок. Себеби математикада нөлгө бөлүүгө болбойт деген эреже бар. Чындыгында санды нөлгө бөлгөндө тиинди катары алына турган сан жок. Муну биз 5/0 туюнтмасы менен текшерип алсак болот. Кана ой жүгүртүп көрөлүчү балдар. 5ти алыш үчүн кандай санды нөлгө көбөйтүш керек? Эч кандай санды нөлгө көбөйтсөк 5 болбойт. Номер 696 мисалдарды карайбыз. Бул жерде көбөйтүү менен бөлүүнүн байланышына карата мисалдарды көңүл коюп чыгарабыз. Ойлонуп туура жазабыз. Андан кийинки мисалга көңүлүңөрдү бурабыз. Көбөйтүүнү кошуу менен, кошууну көбөйтүү менен алмаштырып жазгыла деген. Демек 2 көбөйтүү 3 деген бул 2-ни 3 жолу кош дегенди түшүндүрөт. Ал эми ушуну менен сабагыбызды аяктайбыз балдар. Үйгө тапшырма 699-700 мисалдарды аткарабыз. Саламатта болгула балдар.